IT окутуу борборунун ачылганына буюрса 1 жылдын жүзү болуп калды. Ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр өкмөт тарабынан санариптештик жылы деп белгиленди. Ошого биз дагы өзүбүздүн кичине болсо да салымыбызды кошолу деп чечтик. Ошол 1 жыл башта ушул окутуу борборубузду ачканбыз. 1 жылдын ичинде көп эле жумуштарды аткардык. Балдарга жакшы сапаттуу билим бергенге аракет кылдык. Биздин сабактар көбүнчө ошол кыргыз тилинде болот. Кыргыз тилине басым кылабыз. Бул ошол кыргыз тилине болгон биздин салымыбыз деп айтсак да болот. Ошондой эле элет жерине келген дагы балдарга бул ыңгайлуу болуп эсептелет да. Ошондой эле кыргыз тилинен сырткары биз расмий тилде дагы сабактарды өткөрөбүз. Ошол бардыгына ыңгайлуу болсун деп ошол тандап алдык. Андан сырткары англис тилин дагы 2 айдан баштап биз окутабыз да. Себеби IT менен программалоо менен англис тили экөө бир чогуу болсо, ошол IT-нин үйрөнүүсү оңой болот да окуучуларга. Жаңы баштаганда 2 группа ачылган, саны 15-тен 30га чейин эле болчу. 1 жылдын ичинде бул сандар өстү. Бул ошол азыркы жаштардын, азыркы муундун IT программалоого болгон кызыгуусуну көргөзүп жатат. Жана ошондой эле азыркы учурдун талабы деп десек дагы болот да. Бизде ошол азыркы учурда 3 менторубуз бар. Алар ар дайым бизде жумушун алып барышат. Ошондой эле менторлордун жардамчылары бар. Ошол класста ментор агай тапшырма берет. Ошол тапшырманы балдар кандай аткарып атат, кандай сапатта аткарып атат тапшырмаларды ошол ментордун жардамчысы ошол текшерет да ошол учурда. Биздин окутуу планыбыз лицензияланган деп айтсак болот. Ошол бул кийинки жумушка орношуу жагынан дагы жардамы тийип калат. Ошондой эле биз сертификаттарды ыйгарып жатканда сертификаттар англис тилинде жазып биз беребиз. Ошол айтып кеткендей эле биздин IT келечектеги IT адистер булар чет өлкөлөргө да иштешет да көбүнчөсүчү. Чет өлкөдөн буйртмаларды алышып ошол проекттерди алып барышат да. Ошондуктан англис тилинде биз сертификаты котировка болсун деп англис тилинде сертификаттарды беребиз. Но люди не понимают, что такое IT. IT это очень большая сфера. А программирование это только одна часть этой сферы. Хорошо? А так вообще и программисты тоже бөлүнөт. Программистов где-то 20. Биз өзүбүз 5 багытта окутабыз. Бул компьютердик сабаттуулук, детское программирование, фронт-энд разработка, бэк-энд разработка, бул веб-разработка кирет, жана Flutter разработка, бул мобилдик тиркемелер үчүн разработкасы эсептелет. Биз өзүбүз 4 ай окутабыз, жумасына 5 жолу. 2 ай акысыз стажировкабыз дагы бар. Англис тили кошумча катары, бонус катары окутабыз. Стажировка учурунда балдар реалдуу проекттер менен иштешет, коммерческий проекттер менен. Азыр бизде 7 бала коммерческий проектти бүтүрүштү, шина боюнча. Балдарды биз бир гана хард деп коет, не только программирование, биз аларды дагы soft skills'терди үйрөтөбүз. Кантип мисалы резюме түзүш керек, кантип собеседование өтүш керек, ошондой эмелерди үйрөтөбүз. Азыр биздин бүткөн балдар банковская сферада иштеп атышат, мамлекеттик тармакта иштеп атышат, даже Германияда иштегендер бар арабызда. Компьютердик сабаттуулукту отпаймынбы? Ал кимге керек? Мисалы бизде бир мугалим бар. Азыр билесиңер санариптешип атат биздин өлкө. Азыр баары ошого мамлекет басым кылып атат санариптешүүгө. Азыр мисалы мурун доска менен жазса, азыр деген баары эмне болуп атат? Азыр уже презентациялар болуп атат. Аны даярдаш керек. Мисалы биз буга чейин мектептерге бардык элек, ошол профориентацияга барганда мугалимдер өзү кызыгышып, бизге да үйрөтпөйсүңөрбү, сабаттуулук бизге да керек дешти да. Биз ойлондук, ана мисалы кээ бир бухгалтерлер же болбосо
любой эле тармактагы кишиге азыр компьютер керек да, аябай компьютер сабаттуулук. Биз ошондо өтөбүз. Кээде окуучулар катышып калат. Көбүнчөсү ошо взрослый адамдар катышат да, компьютер сабаттуулукка. Андан ал курсту бүткөн соң кааласа ошо ойдон калат, кааласа багыт тандап кетет. Мисалы фронт-энд разработка деген эмне? Ким дизайнга көбүрөөк шыгы болсо, ким творческий адам болсо, ага фронт-энд разработка мисалы көбүрөөк жагат болуш керек деп ойлойм да. Мен өзүм фронт-энд разработчикмун. Биз эмне кылабыз? Биз деген дизайнер макет түзсө, ошо сайттын тышкы бетин түзөбүз полный. То есть регистрациянын логикасын, тышкы бөлүгүн биз түзөбүз код аркылуу. Анан бэкенд разработка бул көбүрөөк логикалык жакты. Ким логикалык жагын жакшы көрсө, ким математиканы көбүрөөк жакшы көрсө, абстракцияны жакшыраак көрсө, анда албетте бэкенд разработкада аябай жакшы сунуш болот. Бир Androidка жазайын десе, же бир Play Marketка бир тиркеме түзөм десе, анда албетте Flutter разработканы сунуштайбыз. 5 тармак аябай популярдуу болуп атат. Башка дагы тилдер бар, мисалы Java деген тил бар, PHP деген тил бар, C# деген тилдер бар. Бирок менин оюмча биз жарым жылда ал профессияларды үйрөтө албайбыз да. Ага көбүрөөк убакыт кетип калат. Ошон үчүн баштаганга жараша бир аз жеңилден башташ керек. Ошолор бир аз жеңилге кирип калат да.